Биз жанагы сот объектилер боюнча мамлекеттик мекемелерге сентябрь, октябрь айында көмүрлөрүбүздү түшүрүп бергенбиз. Азыр жалпы калкты арзан көмүр менен камсыз кылуу максатында иштерди жүргүзүп жатабыз. Чүйдө, Бишкекте, Нарын, Жунгал, ошо ар бир региондордо башчылар келип, айыл өкмөттөр менен, жеке ишкерлер менен чогуу биргеликте элди арзан көмүр менен камсыздап жатабыз. Мен ушу айыл жөнүндө сүйлөгүм келип турса, Кыргыз көмүрүнүн ишканасы айылыбызга Жумгал районуна көмүр түшүрүү боюнча айткым келип турат. Себеби дегенде ар бир айылыбызда жаштар бар. Ушу жаштардын арасында башканын айылынын жаштары ынтымагы менен айылыбызга жакшынакай биргеликте көмүр түшүрүп берип атат. Өз күчтөрү менен, өз техникалары менен. Мен ушу Кыргыз көмүрүнө ыраазычылык билдирем. Биринчиден ушундай тартипти сактап, ынтымак менен ар бир айылга ушундай жаштар ынтымагы менен өз айылдарына жардам берип турганга биз ыраазычылык билдиребиз. Жайык айылында жайгашкан Кырман топ базасына көмүр келип түшүүдө. Ушул камазисттерге чоң рахмат. Өзлөрүнүн өз ыктыярлары менен элге жардам катары услугага чыгышып көмүр түшүрүп берип жатышат. Кара кеченин представительдери да жүрөт. Негизи ишкерлер ушундай колдоо көргөзүп тургандар жакшы да. Алла ыраазы болсун. Элдерди ушундай жеткиликтүү кылып көмүр түшүрүп берип аткандарга чоң рахмат. Таштоо көмүр кампасына кычыраган көмүрлөр келди. Чүлөт. Камазисттерге, ыктыярчыларга чоң рахмат. Эл күтүп атат. Кuyruğu top fazla. Üçüncü kamera şu an uçurken. Kızart top baza. Ушул топтордо 3-4 жылдан бери иштейбиз. Кыргыз көмүр кара кече филиалы менен. Мына өзүңөр көрүп аткандай эле гилдейбиз, элейбиз. Элдер ушундай очеред менен келип алып кетишет. Ушундай тоннасы 3200дөн сатылат ушул жерде. Бишкек жебинде быйылкы күз-кыш мезгилине 520 000 тонна көмүр беришибиз керек. Ошол көмүрлөрдү биз күндө күн-түн тынымсыз жүктөөчтөрүн улантып атабыз.